Assalamu алейкум, урматтуу Универсал Базар YouTube каналынын көрүүчүлөрү жана катталуучулары. Ушул мотоблок сатылып жатат. Rodex деп турецкий стандартта чыккан. Общий салмагы 110 кг. Четырехтактный, воздушный охлаждение, одноцилиндровый. Бензин мотор, бензин багы 4 литр болот. Мындайча айтканда 20 сотик жерге 2 литр бензин кеңири жетет, экономичный болот. Бул жакта эгер косилка кошо турган болсоңуздар, через ВОМ кошулат. ВОМду билесиздер. Через ременге караганда ВОМдун скоросту жакшы болуп, чөптү жакшы оруп берет. Бизде комплектте косилкасы жок, бирок кошсоңуздар ушул жерден кошосуздар. Самодельный прицептерди, кошторду жасатып кошсоңуздар болот. Биз комплекттен мол фрезерлерди кошуп беребиз. Бул фрезерлер жерди жумшартып берүү кызматын аткарат. Кесек чыккан жерлерди өтө сонун майдалап берет. Эгер кызыккандар болсо 0777 17 44 40 номери менен байланышсаңыздар, дагы кеңири түшүндүрмөсүн беребиз. Акчасын 47 000 сом деп атабыз. Гарантийный талондорун кошуп беребиз. Дагы бизге WhatsApp'тан байланышсаңыздар, кандай иштеген видеолорун сиздерге кеңири жөнөтөбүз. Мына ушундай, урматтуу YouTube көрүүчүлөр. Биз экран бетинде калтырып кеткен телефон номеринде WhatsApp бар экен. WhatsApp номерине байланышка чыгып, же болбосо түз промой байланышка чыксаңыздар да болот экен. Байланышка чыгып көрүңүздөр. Бул мотоблок азыркы күндө Кыргыз Ата Нукат районуна караштуу Кыргыз Ата аймагында туугандар. Таза дыйкандын үйүндө экен. Буга чейин алып, мотоблокту иштетип, иштерин кеңири бүтүрүп, андан соң ушу сатууга коюп жатыптыр. Эми калган жерлерин кеңири ээсинен дагы сурап билсеңиздер болот. Эң кызыгы азыркы күндө ушул бак чөптөрүн, же болбосо кандай жерде болсо дагы чөп болсо бедерлерди оргонго өтө ыңгайлуу экен. Косилка болсо дагы болот экен. Ээсинин айтымына караганда баасы 47 000 сом. Кеми сөзсүз түрдө болот, келишсеңиздер дагы болот. Эми биз бунун азыркы күндө буга чейин талаада эмне иштерди аткарды, ошол тууралуу бир аз видеобуз бар эле. Ушу акырында сиздерге көрсөтүп кетели. Кандай жумуш аткарат, кантип иштейт. Анда сиздер биздин видеолорду жаккан болсо, класс басып, ой пикирди комментарий калтырыңыздар. Баштадык анда.